Жарым кылымга жакын тарыхы бар Байдалы Шаршембаевдин ысымын алган номер 43 лицейдин башаты айыл чарба техникаларын тескеген механизаторлардын мектеби катарында ачылып, иштей баштаган. Арадан жылдар өтүп 1996 жылы профессионалдуу лицей макамын алып, бүгүнкү күндө 11 тармак боюнча болочоктогу кесип ээлерин даярдап келет. Алар ашпозчулар, ширетүү, IT тармагында 4 направлениябыз бар. Андан тышкары мастер сельскохозяйства, МСП, зоотехник, ветеринарларды окутабыз. Лицейибизде 250ден ашык студент билим алат. Ал балдарды айтып кетсек, ар кайсы областтардан келишет. Номер 43 лицей Байдалы Шаршембаевдин ысымын алгандыктан уул кыздары ар дайым лицейден кол үзбөй, байланышты болуп, мыкты окугандарга стипендия берип келет. Каждый год в конце учебного. Биз ар жылы окуу жылынын аягында үй бүлөбүз менен келип, биринчи уюнга карата майрамдык иш-чара уюштурабыз. Аны менен катары эле лицейдеги алдыңкы билимдүү, кесипке шыктанган жаш улан кыздарга акчалай стипендия айгарабыз. Бул балдардын кесипке болгон сүйүүсүн ойготот деп ишенебиз. Аны менен бирге эле аталган лицейдин оңдоо иштерине колдон келген каражатыбызды аябай жардам берип турабыз. Бул лицей атабыздын ысымын алып жаткандыктан жардам берүү чек эмес. Эрлан Казыбеков аталган лицейдин IT багытында билим алып келет. Анын айтымында келечектеги актуалдуу кесиптердин бири болгондуктан тапшырганын айтып, окуу жайдын билим берүүсүн жогору баалайт. Бияктан сайт создавать эткенди үйрөндүм. Уже акырындап иштеп баштап атабыз. Башка жактан келген ага эжелер үйрөтүп атат, практика өтүп атабыз уже. Тилдер боюнча JavaScript боюнча кетип атам. Негизи Python разработчикке кызыгам. Ошо буюрса вышиге Python разработчикке эле тапшырайын деп атам. Негизи мен спортсменмин, ММАшник болом. Анан буюрса ММА боюнча деле кетебиз, анан жанагы айтымды ала кетебиз ошо. Аталган лицейдин биринчи курсунун студенти Аделина Журабаева ашпозчулукту үйрөнүп келет. Лицей туурасында курбу кызынан угуп келип, тапшырып, азыр мыкты билим алып, үйрөнүп жатканына ыраазы. Бул жерде окуу өтө сонун экен. Мен бир подругам алып келген болчу. Бул жакта курстар болгон дейчи эле, корейский курска катыштык, английский курстар болот экен, русский язык жана башка курстар болот экен. Бул жакта эжекейлер өтө сонун экен, жакшы мамиле кылып, жакшы окутат экен. 17 миңден ашуун калкы жашаган Жаңыпакты айылында орун алган окуу жай менен айыл өкмөтү дайым тыгыз байланышта. Учурда кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрү алган кесиптер өтө айыл аймак үчүн өтө эң керектүү кесиптер. Ушул учурда айыл аймакта тигүү цехи ачылган. Ошол тигүү цехинде да жумуш иштешет. Официант, бармен официанттар дагы өтө керектүү кесиптин ээлери чыгат деп айтам. Айыл өкмөт менен кесиптик лицейдин ортосундагы байланыш өтө тыгыз. Уул кыздары, бир туугандары жана анын көзүн көргөн кесиптеш жакындары